Кутмангүн балдар магнийге канчалык деңгээлде муктаж? Жооп берем. Чоңдор канчалык болсо ошончолук эле. Анткени магний деген минерал биз качан стресске түшкөндө эң көп өлчөмдө коротулуучу элемент болуп эсептелет. Стресске биз дайыма эле түшүп турабыз да. Балага келе турган болсок, мисалга бакчада колунан эле оюнчугун бирөө тартып алып койду, бакырган бойдон калды, катуу стресске түшөт. Жыгылдыбы, бул да кирет. Энесин жанынан эле таппай калдыбы, бул дагы стресс экен да. Ал эми мектеп жашында болсо, окуу процесске каникулдан кийин кирип кетүүнүн өзү чоң стресс да. Азыркы билесиздер, программалар өтө татаал. Жашы өйдөлөгөн сайын өздөрүнө жараша көйгөйлөрү пайда болот. Мына ушул учурда аябай колдоо керек экен магний тарабынан да. Чөйрө алмаштырды, мектепти алмаштырды, башка бакчага котордуңуз, спорт секциясына жаздырдыңыз. Ошол жерге ыңгайланышып кетүүдө дагы магний өтө зарыл экен. Кандай белгилери бар? Кантип билсек болот дефицитти да? Биринчи кезекте нерв системасына, психикасына таасир этет экен. Бала кыжырдана берет. Сурасаңыз бир нерсени жөн жооп бербейт. Өзүнчө эле түнт болуп кетиши мүмкүн. Экинчиси уйкусу начарлайт, ойдолоктой берет, бир убакка чейин уктай албай кыйналат, же болбосо чочуп ойгоно берет да. Гиперактивдүү болуп кетиши мүмкүн да. Жаны тынбай, кечиндеси айрыкча да активдүү болуп кетет да. Тамак сиңирүү органдарына келсек, ичи катып кала берет баланын. Эми бул жерде башка дагы себептери болот, бирок ошо магнийдин дагы салымы бар да. Өттүн проблемалары болушу мүмкүн да. Өт жанагынтип кыйшайып калды деген нерселерди УЗИден угасыздарбы? Мына ушул жерде дагы магнийди ичип коюу сунушталат. Андан сырткары бала чарчай берет да. Эч нерсеге көңүлү жок болуп калышы мүмкүн. Бир нерсеге кызыгуусу начарлайт да. Жана терчил болуп кетет. Эми тер дегенде албетте бул жерде витамин Д'ны кошуп берип коюңуздар да. Дароо токтойт, бир ай ичкенде эле натыйжасын көрөсүздөр. Мына ушул экен. Ушул белгилер эле болгон болсо, демек балаңызга магний керек экен. Эми магнийдин биздин рынокто түрлөрү көп. Кайсынысын ичиш керекти билбей аткан болсоңуз, магнийдин формулалары бар. Туура формасын тандап алыш керек. Siberian Wellness компаниясында жаңы продукт чыкты, балдар үчүн атайын, лактат магния, лактат формасында да. Мунун уникалдуулугу, өзгөчөлүгү B6 жана витамини менен глицин кошулган да. Глицинди билесиздер, бул дагы нервти тынчтандыруучу, эмоцияларды ордуна келтирүүчү элемент болуп эсептелет. Аминокислота жана магнийдин сиңимдүүлүгүн жогорулатат. Ал эми B6 витамини дагы дал ушул нерв системасына өтө керек болуп эсептелет. Ушулар биригип туруп бул магнийдин сиңимдүүлүгүн аябай жогорулатат. Анан 5 жашка чейин балдар физиологиялык жактан жетиле элек болот. Кекиртеги кальций эмени, капсулаларды жана таблеткаларды жута албайт да. Бул күкүм түрүндө да, мындай аппак гана болгон, тез эле эрип кетет, жылуу сууга аралаштыра турган болсоңуз да. Минералдын өзүнүн жыты бар да. Ошол жытты манганы кошуп жоюп коюшкан. Аябай жагымдуу, ичкенде компот кылып туруп эле берип коесуздар да. Жана бул жерде фрукта олигосахариддер бар. Кант жок, бирок мындай бир жагымдуу, таттуу даам бар да. Ал ошол фрукта олигосахариддердин жардамы менен болуп атат. Булар пребиотик катары биздин жоон ичегибизде, ошол эле баланын жоон ичегисиндеги пайдалуу бактерияларды семиртет, көбөйтөт. Аларга азык болуп берет дагы, иммунитети дагы көтөрүлөт экен да. Консерванттар да жок. Булардын жанагы сакталуу мөөнөтүн жылдыруу үчүн антибиотиктер кошулган эмес. Нормасы кандай эми? Нормасы ичинде эле мондой кашык бар. Ушундан жайма бирди ала турган болсоңуздар 70 грамм чыгат. 1 жаштан 3 жашка чейин 70 грамм жетиштүү болот. Ал эми 3 жаштан баштап 6-7 жашка чейинкилерге үйүп ала турган болсоңуз 100 граммды түзөт. 7 жаштан жогорукуларга 2 кашыкты бересиздер. Кечинде же болбосо түштөн кийинки убакытта берүү сунушталат. Анткени ошол баланын уйкусун жөнгө салыш үчүн, режимин ордуна түшүрүү максатында да. Муну
канчалык көп эми магнийге деген муктаждык дайыма жаралып туруп атпайбы. Ошон үчүн мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо дайыма эле рационуна кошуп койсоңуздар эң сонун болот балаңыздаргачы. Мына ушундай эгерде кантип алам, баасы канча деп кызыккан болсоңуздар, шилтеме таштап коем, ошону менен кирип көрүңүздөр.